Assalamu alaikum, мен атым Улан, дарыгер эндокринолог, диетологмун. Эгерде биринчи жолу көрүп аткан болсоңуз, катталып коюшуңузду суранам. Анткени ар жолку жаңы чыгарылган видео материал мурдагыларынан караганда ары кызыктуу, ары пайдалуу болмокчу. Бүгүн сиздерге рафинерленген азыктар тууралуу айтып берүүнү туура көрдүм. Анткени бул дагы өтө актуалдуу тема болуп эсептелинет. Мурдагы видеолордун көбүндө эле рафинерленген азыктарды колдонууга болбойт, алар сиздер үчүн зыяндуу деп айтып эле жүргөнмүн, бирок бул сөздүн өзүнө терең маани берген эмесмин. Рафинерленген деген сөздү жалпак тилде же болбосо жөнөкөйлөтүп айта турган болсок, бул бир нерсенин курамынан кээ бирлерди алып коюп, ага башка нерсени кошуп, рынокко чыгаруу деп түшүнсөк болот. Мисалы, рафинерленген унду ала турган болсок, бул жогорку сорттогу эң тазартылган ак un болуп эсептелинет. Анын курамынан өтө көп микроэлементтер алынат дагы, ага башка нерселер, консерванттар кошулушу мүмкүн. Жада калса дары дармектер дагы кошулушу мүмкүн. Натыйжада андагы пайдалуу нерселер алынып салынып, зыяны болушу мүмкүн болгон нерселер кошулгандан кийин ал биз үчүн кооптуу нерсеге айланат. Ага кошумча баланс бузулат. Эмнеге дегенде, табиятта чыгарылган бардык нерсе ал адамга зыянын бере турган болуп чыгарылбайт. Биз аны өзгөртүү аркылуу өзүбүзгө зыяндуу кылып алабыз. Мисалы, ошол эле унду айта турган болсок, анын курамындагы пайдалуу нерселерди алып, зыяндуу нерселерди кошкондон кийин, ал зыяндуунун зыяны тийгенден сырткары, пайдалуу нерселер жетишсиз болгондон кийин бизге башкача зыяндар дагы тие баштайт. Мисалы, калория көп болуп калышы мүмкүн, микроэлементтер жетишпей, витаминдин жетишсиздигинин натыйжасында көптөгөн көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн. Калория көбөйүп кетишинин натыйжасында бизди ашыкча салмактуулукка жеткириши жана андан кийин диабет, жүрөк кан тамыр оорулары сыяктуу көптөгөн ооруларды пайда кылышы толук ыктымал. Рафинерленген азыктардын түрлөрү өтө көп. Кээ бир мен билгендерин эле сиздерге кошумчалап айтып коеюн. Майларды рафинерлеп чыгарып турабыз азыркы күндө, өсүмдүк майларын. Ошол эле дрожь, ал дагы рафинерленген азык болуп эсептелинет. Унду айтып өттүм өйдөдө. Ага кошумча дагы ошол эле дүкөндө сатылып турган бардык шекерди айталы, ошол эле таттуу азыктардын көпчүлүгү рафинерленген азык болуп эсептелинет. Алар ушунчалык зыяндуу, биз аны ошол даамга же болбосо анын ушул башка бизге жагымдуу болгон касиеттерине кызыгышыбыз мүмкүн, бирок ал бизди бара-бара ошол өтө чоң ооруга же болбосо оорулардын түрлөрүнө алып барат. Андыктан рафинерленген азыктарды колдонбоңуздар жана оорудан алыс болуңуздар деп айтат элем. Эми оорубаш үчүн эмне кылыш керек? Оорубаш үчүн мүмкүн болушунча табигый болгон азыктарды колдонуш керек. Мисалы, балыктын этин жесек болот, малдын этин жесек болот, тооктун этин жесек болот. Болгондо дагы бул баягы дүкөндө сатылган эмес, ошол өзүбүз багып үйдө өстүргөн тооктордун эти, ал чөптөрдү жеп өсөт. Ошондуктан ал биз үчүн пайдалуу болушу толук ыктымал. Жана дагы кошумча жер жемиштерди, жашылчаларды өзүбүз өстүрүп жей турган болсок, өтө пайдалуу болуп эсептелинет. Ошол эле мөмө жемиштерди дагы ошол дары дармек кошулбаганын жей турган болсок дагы биз үчүн өтө пайдалуу болот. Бирок эгерде ошол жашылча, ошол мөмө жемиштер менен ошол дүкөндө сатылган таттуулардын кайсы бирин тандаш керек десе, сөзсүз түрдө мөмө жемиштерди тандаш керек деп айтам. Анткени таттуулар толугу менен өзүндөгү пайдалуу касиетин жоготкон жана ашыкча калориядан башка эч нерсе бербей турган, жада калса бизди ууланууга алып бара турган. Уулануу дегенде сөзсүз түрдө эле ашказан ууланып, аны менен аны жууп, андан ары айыгып кете турган оору эмес. Бул уулануу дегенде денени бара-бара жылдар бою чарчата турган ууланууну айтып жатам. Эгерде сиз ошол таттууларды көп ала турган болсоңуз,
сөзсүз түрдө уланууга дуушар болосуз. Анткени ал ошол таттууларды чыгарган компаниялар мүмкүн болушунча көбүрөөк шекер менен көбүрөөк тузду кошушат ошол нерсеге. Анткени ошол нерсени адамдын тили жакшыраак, ошол даамды ошол нерсени өзүнө көбүрөөк каалайт дагы. Эгерде аны бир жей турган болсо, кайрадан ошол нерсеге болгон каалоосу болуп, эртеси дагы алгысы келе баштайт. Жана бул таттуу чыгарган фирмалардын, компаниялардын албетте аныктап ушул нерсени адамдарда изилдеп көрүп, мүмкүн болушунча көбүрөөк сатып алышына себеп боло турган азыктарды чыгарганга аракет кылышат. Ошондуктан толугу менен алардан баш тартышыңызды өтүнүп кетем. Өзүңүз үчүн, жакындарыңыз үчүн, эгерде ошол нерселерди албай, табигый азыктар менен, мисалы, курманы жей турган болсок, ал деле өтө ширин болуп эсептелинет. Ал деле биздин ошол нерсеге болгон, ширинге болгон каалообузду бир аз болсо дагы жеңилдетет. Убактылуу ошол таттуулардын азгырыгынан кутулуш үчүн ошол нерсени дагы колдонсок өтө жакшы болот. Негизинен сиздерге бүгүн жеткиргим келген маалыматтар ушулар. Көп нерсе дагы деле айтылбай калды. Андыктан ушул каналды анча мынча көрүп туруңуздар. Мындан дагы пайдалуу, мындан дагы керектүү болгон маалыматтарды бөлүшө бермекчимин.